Мен Ташкулова Шарипа, Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешинин Ош шаары боюнча төрайымы болуп эмгектенип атам. 23-жылдын 1-январынан баштап. Андан сырткары ушул Алай районунда жайгашкан Ууз Даткалар коомдук бирикмеси бар. Ошондо координатор болуп эмгектенем. Андан сырткары ошол этно дизайн боюнча жумуш алып барам. Ошо кийимдердин дизайны деген диплом алдым. Негизинен ушул тармакты тандаганыма мен өкүнбөйм. Мен бул чөйрөгө түшүп калган себеби баягы алма сабагынан алыс түшпөйт дейт экен да. Апам өзү чебер, ар тараптуу, жаңыча ойлонгон адам. Анан ойлоп көрсөм, биз кичинекейибизден эле ошол нерсе сиңип чоңоюптур да. Ошо баалуулуктарды жасаган, ошол чөйрөдө чоңойгонубуз бул бизге аябай чоң бир тарбиялык мааниси көп болуптур. Чоң энем дагы ушундай ууз чебер аял болчу. Анан ошол экөөнүн ортосунда жүрүп эле мен бышып калыпмын деп айта берем да. Анан качан баягы өзүңдү таанып, кесип тандап, мындай багыт алганыңда ушул чеберчиликти, мындайча айтканда салттуу билимдер боюнча кол өнөрчүлүктү тандоо мага жеңилге турду. Демек бул жан дүйнөмө жакын экен. Демек мен ошол чөйрөдө чоңоюп турмун. Дагы мындай келечекке кадам таштап жаштар менен иштесем болот экен, өзүм тааныганча деп эле мен анан ушул чөйрөнү тандап алдым. Ошо кичинесинен эле сайманы жакшы сайчу. Ошо мен кандай иш жасасам ошого жардам берип жүрүп бар жокту үйрөнүп алды. Анан бул коллекцияны жасаганда биринчи мага кептакыяны ошо кызым тигип берди. Андан кийин дүрия жолуктарды тикти. Ошондон улам баягы дүрия кептакыяларды, дүрияларды өзү сайманы жакшы, сайма сайып үйрөнүп алды. Чачыларын төктү. Ошо мен колума кол, бутума бут болуп ушул коллекцияны жаратканда чоң жардам берген ушу кызым болду. Мен ар дайым каникулга айылга барганда жайлоого чыгат болчубуз. Ошондо апам сөзсүз түрдө жайлоодон кайтканга чейин жок дегенде бир 30 кулачтан, баягы кулач менен эсептелет да. Биз жакта ошонун 30 кулачтан 2 жолу таар куруп берчү да. Жайында күндүзү таар согуп, нерселер жүн сабап, кийиз жасап, кечкисин саан саап, анан түнү ойноп, ушинтип эле биз жаштыгыбызда ушундай эле эмгекке бышып чоңойдук да. Анан ошол нерселерди аткарып, анан апамдар фестивалдарга катышып баштагандан баштап, анан көрсө мындай дүйнөлүк аренага да чыкса болот экен. Кыргызыбыздын баалуулугун жөн эле өзүбүз жасай бербей, мисалы өзүбүзгө барктуу болбогону менен ал кайсы бир улутка же кайсы бир билбеген адамдарга бул баалуу экен. Анан аларга түшүндүрүш керек экенин түшүндүк. Анан ошентип биз Ууз Даткалар коомдук бирикмесине түптөдүк. Ал жерде көптөгөн кыз келиндер эмгектенет. Алар негизинен ошо килем боюнча, таар боюнча, кыздардын себи боюнча, анан негизгиси ушул этно кийимдер боюнча иш алып барып атабыз. Мен Чоңлай районунан Ууз Даткалар коомдук бирикмесинин жетекчиси болом. Ошо канча жылдан бери ошо кол өнөрчүлүк менен жүрөм. Негизи бул менин сүйгөн кесибим. Ошо бул калакты жасаганда ошо биз фестивалдарга, ойма фестивалдарына ошо Бишкекке барып, ошол жерден анан ушундай кийимдерди кийип, мен өзүмдө жок болгон үчүн ошо элдерден сурап барып, анан кийин кызыгуу жасап, ошо биздин энелерибиз жасады, биз деле эмнеге жасаганга колубуздан келбейт, жасасак болот го, биздин каныбызда бар бул нерсе өнөр. Кол өнөрчүлөрдүн бардык ярмаркаларына катышабыз. Ошо мен азыркы учурда ушу сүйүнгөн жерим ушу биздин калак аябай жакшы таралды десем болот. Эл арасына сиңди десем болот. Бул бир кезде жоголуп кеткен, эч деле кийилбей калган, төлкө Сармогол айылында, Мургап районунда, Чоңолойда анча-мынча эле кийилип калганда. Ошол негизи бул калактын көп
жасалган, анан көп колдонгон жери ошо Мургапта болгон. Тажикстан Мургапында көп кийишкен, көп жасашкан ошондо кыргыздар. Анан Сармогул айылында көп жасалган. Андан кийин мен коллекция кылып чыгардым. Ошо Чоңалай районунда дагы негизи чыккан жери Чоңалай районунан тараган экен. Ошо биз изилдөөнүн негизинде. Андан сырткары биз окуучулар менен дагы иш алып барып атабыз. Себеби азыр бизде эки ажырым муун пайда болду десем жаңылышпайбын. Билгендер бар, алар жашап өткөн улуу муун деп айта алам да. Биз ар дайым аймактарды кыдырып жүргөндө ошо улуу муун менин жүрөгүмө жакын. Ошолор менен көбүрөөк сүйлөшөбүз. Алар билишет, бирок жасаганга күчү жетпейт, же болбосо шарты жок сыяктуу. Жаштарыбыз болсо, азыр технология заманы деп атабыз, ошол жака ыктап кетип, өзүбүздүн баалуулуктар калып калып атат да ортодо. Анан кайсы бир патриот болобузбу, кайсы бир мындай граждандык милдетибизби, биз буларды кийинки муунга уулап алып кетиш керекпиз. Анан ошол багытта биз Устат шакирт деген программа менен айылдагы мектепте 2019-жылдан бери тыгыз иштешип атабыз. Алар окуучулар ушунчалык жакшы жетишкендиктерге жетишип атат десем болот да. Мурас коллекциясы деп аталат. Азыркы күндө бул Мурас коллекциясы 10дон ашык урууларга тиешелүү формалар бар. Буларды биз акыркы 10 жылда топтоп жийип келип атабыз. Улам жаңылап кошуп келебиз. Башында биз ошол көчмөндөр оюндарына катышып жүрдүк. Андан сырткары чет өлкөлөргө, көргөзмөлөргө, фестивалдарга барып катыштык. Эми сыртта айтпай эле койгондо, башында биз өзүбүз деле Кыргызстандын ичинде эле катышканыбызда бизди элдин баары таң калуу менен карашат эле да. Силер кайдан келдиңер? Памирден келдиңерби, же Афганистанданбы деп ушундай. Анан жок, биз Алайдан эле келдик. Алайдын аймагында бир айыл бар, Сармогул деген. Ошол жерде ушул баш кийимдер сакталып калган деп биз ар дайым айтабыз. Анан азыр каляк ушул түштүк аялдарынын кийими деп атайбыз. Себеби түндүктө элечек деп аталат бул. Элечектин дагы бир топ түрлөрү бар. Бул каляк деп аталат. Түштүк аялдарга таандык деп айтабыз. Анан ошол түштүк аялдарга таандык кийимдер бүгүнкү күндө брендте эмес, трендте деп айта алам да. Себеби ар бир дизайнер ушуга кайрылып атат. Демек, бул жерде ар бир жасаган баш кийимде, ар бир кийимде баалуулуктар, тарыхтар жатат. Ошону баары билип туйган үчүн мындай тарыхыбыздын жаңылануусуна азыркы дизайнерлер салым кошуп атат десем жаңылышпайм да. Мисалы кыздарыны, мисалы башка айылга же аймакка барып түшкөн үчүн аябай кыздарынын баш кийимдерини кооздогонго айымдар аябай кызыктар болгон экен. Колунда бар мүмкүнчүлүгүнө жараша. Анан ал кайын журтка барганда саналуу бир күндөрдөн кийин ал баягы жумушка аралашыш керек да, үй тиричилигин кылыш керек. Ошондо булар үйдүн ичинде чечип коюп эле орондоруну, калякты ошол бойдон чечип, үй жумуштарын аткарып, жолук менен эле жүргөн деп айтылат да. Анан бир апабыз интервью берген, ал айтат, биз топоздорду дейт, ушул мынал кеп такыя менен саачубуз дейт да. Мынал сагактарын бардык нерсесин дейт, биз мынал жерде эме чөнтегибиз болгон, ошолорго салып коюп, аркасыны кайрып салып коюп, ушинтип тиричилик кылчубуз. Бул биздин башыбыздан түшпөйт эле дейт да. Изилдөөлөргө таянып айта алам. Кыргыз аялдары дейт да мындай, негизинен натурасы жабык болгон деп айтылат да. Бардык жерибиз жабык. Мисалы чачы болобу, бардык нерсеси, колу болобу, бардык нерсеси эле бул жабык дейт да. Ошону мисалы жөн эле жаап койбостон аларды дагы кооздоп, өздөрүнүн чыгармачылыгын салып, баягы дизайнер деген өнөр, мисалы 1960 жылдары бул термин болуп анан илимге кирип атат да. Ага чейин карасаң, мисалы жүздөгөн жыл мурдагы саймаларды көрөсүң, кийимдер бар, мисалы Алымбек Татканын бир кийимдеринин кесиндилери же Курманжан Татканын дегендей. Алар
канча жылдар болбосун кылымдар өтсө деле сакталып атат. Демек, мен айта алам, кыргыз аялдары тубаса дизайнер болгон. Алар мындай өң тандоодо, кездеме тандоодо, түс тандоодо эч жаңылышкан эмес да. Бардыгы шайкеш келет. Могул болсо адрастан жасалган чапандарыбыз, буларга мындай жээк коюлуп атайын кыргак деп булар согулуп, анын сыртынан саймаланган. Мынал болсо көйнөккө дагы өнөр деп коет да, өңүр деп. Ошол өңүр бул көйнөктүн жээгине коюлат. Аялдардын кандай чыгармачыл экенини, өнөрлүү экенини ошолордун кийген кийиминен эле билсек болот. Бул болсо сагактары кептакыянын. Мынал кептакыя бул 18-кылымдын аягындагы, 19-кылымдын башындагы кептакыя болуп эсептелет. Биз муну кайрадан реконструкциялап, жаңылап жасадык. Анан мынал кийинки формабыз бул төөнүн жүнүнөн. Негизи эле мындай төөнүн жүнү аябай кыргызда баалуу болуп эсептелет да. Анын жүнү аз эле түшкөндүктөн бул болсо аябай мындай барктуу болгон. Мисалы, хан шайланса же куда сөөгүнө ушундай бийик деп, аябай сыйлуу деп ушул төөнүн жүнүнөн чапандарды жасашкан. Мунун жукалыгы мына кездемеден деле айырмасы жок да. Ушуну биз чоңалай өрөөнөн тапканбыз. Бул төөнүн жүнүнөн жасалган кийимибиз болуп эсептелет. Ал мисалы мына дүрия кептакыябыз болгон болсо, мына дүрия жоолук деп коет. Мисалы кептакыяны салынат, андан кийин могул каляк деп коебуз. Ал 5 метрден 40 метрге чейинки оролгон каляк болуп эсептелет. Андан сырткары бул дүрия жоолук деген болот. Дүрия жоолук деген бул баягы кызыны көчүрүп атканда акырында жаап атат да. Бул дүйнөң бүтүп болсун деген маанидеги жоолуктарды камтыйт. Бардык нерсе мында сайма менен билдирилип, ошол аркылуу берилген. Бул болсо кыжым дейбиз, баркыт дейбиз. Мисалы мен өзүм үстүмдө кийип тургандагы ушул баркыттарга кирет. Бул азыркы замандагы баркыттарга кирип калат бул. Анан сөзсүз түрдө баягы кыргыздарда баягы аң уулоо менен жашаган үчүн жанагы терилер маанилүү. Мисалы кундуздун терисини жаап, түлкүнүн терисинен ичик жасап, сүлөөсүнүн терисинен колдонуп, ушундай бир терилер менен дагы бир кооздук катары колдонулуп келет. Булга дагы ошондой кундуздун терисинен бастырылган. Бул кызыбыздын үстүндөгү чапан бул кара таар деп коет. Мисалы өнөрдүн башталышында ошол койдун жүнүнөн, эчкинин жүнүнөн, төөнүн, топоздун жүнүнөн дегендей жүндөрдү ийирип эле ошолордон дагы кийим жасашкан. Бул болсо ошол койдун жүнүнөн ийирилген, анан нукура боекторго боелгон чапан болуп эсептелет. Мунун мисалы мынал кептакыя каляктын оролушу, бул дагы жаңы эмгектерибизден болуп эсептелет. Булар бардык жасаган эмгектерибиз булар ошол музейдеги турган экспонаттардан табылса, анан архивтеринен, анан ошол өнөрдү алып жүргөн апалардан, көбүнчө биз аймактарды кыдырып, ошол кийимдердин баалуулуктарын, алардын тарыхын, алардын жасалуу ыкмаларын биз изилдеп келип атабыз.